Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sözümlü ırayımdı jana borker ulu jaratkandyň aty menen başlap jaratkanga maktolordu alkolordu aytуу menen jalpy insaniyatga үлgü katary gelip jakşy menen jamandy, ahiret menen dünýöni, sooп menen günöni, ak menen karany tanıtyp gelgen Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'e da salam salavattardy joldop, urmattуу bizdin nasihat radiosunun ugarmandary jana Marwa telekanalynın ugarmandary barıňızdarga tarbiya saatынан salam joldop, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sizler menen biz bugünkü tarbiya saatında dagı bir koomdogo orun algan keýiştүү bir maselelerin bir deginde söz kılmakçыбыз. Andemese bugünkü temabız ajraşuunun sebepleri jana kesepetleri. Oba ajraşuu bul bugünkü gündө biz koomubuzda ötö köp кездештирген, тилекке каршы көпчүлүк үй бүлөлөрдү талкалаган, тирүүлөө жетимдерди пайда кылган, бизде жөн гана бир социалдык вакуумду пайда кылбастан керек болсо адеп ахлактык, жүрүм турумдук, маданияттык вакуумду дагы түзүп кое турган бир чоң кесепеттүү авалга бараткандыгыбыз жашыруун эмес. Андыктан келиңиздер урматтуу биздин көрөрмандар жана угармандар, сиздерден суранат элек, бүгүнкү темабыз биздин ар бирибизге тиешелүү маселе болуш керек. Бул себеп дегенде ар бирибиз үй бүлө куруп, анан жашоо кечиребиз. Биз ар бирибизде үй бүлө болсо, биздин үй бүлө тынч болгону менен бизге жакын адамдын үй бүлөсү тынч болбой калышы мүмкүн. Менин жакынымдын жашоосунда бир көйгөй пайда болуп калышы мүмкүн. Андыктан бүгүнкү темабыз ажырашуунун же болбосо талактын себептери жана анын кесепеттери. Чындап келген учурда ислам дини, биздин динибиз үй бүлөнү сактап калууга келген учурда, үй бүлөнү бекемдеп калууга келген учурда өтө катуу көңүл буруп, өтө катуу маани берип, mana ошол үй бүлөнүн сакталып калуусуна эч бир башка түшүнүктөр, эч бир башка окуулар маани бербегендей чоң маани берет. Ал деген сөз, урматтуу жамаат, таза коомдун эң алгачкы пайдабалы бул таза үй бүлө. Эгерде үй бүлө бекем болсо, анда биздин коом да бекем. Эгерде үй бүлө бекем болсо, анда биздин мамлекет күчтүү. Эгерде үй бүлө бекем болсо, анда биздин улуттун келечеги бар деп билишибиз керек. Эгерде кайсы бир биздин арабызда үй бүлө курган, ал улуу жаштагы, орто жаштагы, же болбосо жаңы муундун өкүлдөрүнөнбү, жаш жигитпи баш кошуп, келинчек алып, түтүн булатса, турмушка чыгып, башкага бүлөө болуп барган кыздарыбыз дагы кулагына күмүш сырга тагып, мына ушул сөзгө маани берүүсү өтө зарыл. Урматтуу калайык калк. Эгерде биз күчтүү коомду элестетсек, эгерде биз өнүккөн өлкөнү элестетсек, анда биз ошондой күчтүү бекем үй бүлөнү түптөөгө көңүл бурушубуз керек. Үй бүлө канчалык бекем, таза, тарбиялуу, ынтымактуу болсо, анда ошондой таза үй бүлөдөн биз күткөн күчтүү коомдун мүчөлөрү чыгат. Коомду ким толтуруп турат дегенде, ошол ар бир үйдөн чыккан бирден өкүл толтурат. Ар бир үйдөн чыккан жаран, ар бир үйдөн тарбияланып чыккан жаңы муун ошол коомду жетелеген орундарды ээлеп, алар өз кызматын өтөшөт. Элестетиңиз, эгерде ошол үй бүлөдө жетик тарбия албай калган бала болсо, ал баланы келип биз кызматка коюп алсак, мейли ал барып бир жерден окуп келди, мейли ал бир жерден барып диплом алып келди. Жок. Бул жерде анын диплому пайда бере албай калат. Анын алып көтөрүп жүргөн илимий даражасы дагы, көтөрүп жүргөн диплому дагы, анын
айталық тиги шыңға бойлуу келбети дагы ал жардам бербейт. Анын сүйлөгөн сөзү дагы абдан кооз болушу мүмкүн. А бирок ички сапатты же болбосо эртеңки биздин элдин келечегин ойлогон, элдин кызматына жараган ким десек, мына ошол үй бүлө ичиндеги болгон баалуулуктарга сугарылып, ошол баалуулуктардын негизинде жашоо түптөп, ошол жашоосунун негизинде элге кызматка келген адамдан гана пайда келет. Андыктан биз күчтүү коомду элестетсек, биз күчтүү коомдон үмүтүбүз бар болсо, биз күчтүү коомду эртеңки күнү биз күтүп аткан болсок, анда мына ошол күчтүү коомдун, ошол келечектүү чөйрөнүн, келечектүү өлкөнүн тагдырына балта чапкан нерсе эмне десек, бул мына ушул ажырашуу маселесине келген учурдагы кайдыгерлик. Ал деген сөз үй бүлө тутууга келгендеги баалуулуктарды, үй бүлө тутууга келген учурдагы жоопкерчиликтерге кайдыгер болуу десек ачыгыраак болчудай. Эмне үчүн дегенде бүгүнкү күндө талак маселеси, ажырашуу бул талак. Талак бул ажырашуу. Шариятыбыздагы талак эмне дегенде, талак бул мыйзам ченемдүү бир өкүм орду. Нике менен үй бүлө бекемделип топтолгон болсо, анан кайсы бир аргасыздыкка алып барган учурда, кайсы бир чарасы калбай калган учурда, ошол үй бүлөгө чекит коюп, аны аягын чечкен, ага айталык акыркы ажырашуунун акыркы инстанциясы бул эмне? Талак. Бул деген сөз да бир жолу кайталайм. Такыр арга калбай калганда, такыр чарасы калбай калган учурда гана эркекке калтырылган, эркек жоопкерчилигине ташталган талак маселеси. Эмне үчүн буга мен баса белгилеп айтып атам? Себеби дегенде, талак маселеси бизге чейинки кээ бирки диндерде талак ушунчалык оор болгондуктан, алар кандай болсо ошондой болсун, бирок талак берүүң сага арам деп, талак берүүнүн өзүн эмне кылып койгон? Жокко чыгарып коюшкан. Бул христианчылык дининде ошондой. Христиан дининде эгерде бир жуп аял эркек бири-бирине дал келеби, дал келбейби, алар бири-бирине христиан дининин акыйдасы боюнча талак берүүсү арам. Алар эгерде ага дагы карабастан туруп талак берип койгон болсо, алардын теги аялдын башка эркекке барып жашоосу, нике менен жашаса деле ал арам болуп саналынат. Ал эми жанагы эркеги болсо, ал башка аялды алып алып, мыйзамдуу жашаса деле, ал деле арам болуп санала берет. Себеби дегенде, булар мына ошол кайсы бир деңгээлде адамдардын жашоо шартына, жашоо зарылчылыгына толук жооп бере турган мыйзам катары биз тааный албай калабыз ушул учурда. Алар колдонгон Кудайдан келген мыйзам эрежени алар эмне кылышкан? Мына ошондой чекке чейин бузуп алып барып колдонушкан. А бирок андан айырмаланып, исламчы десек, жок, исламга чейин бизде айтып көрөлүк башка диндерди. Айтайлык, буддаларды алсак, буларда нике эмне, талак эмне деген билбейт. Шамандарды алсак, буларда нике дегенде эмне? Айтайлык, ташка сыйынгандар, тоого сыйынгандар, сууга сыйынгандар, чычканга сыйынгандар, уйга сыйынгандар, булар үчүн эч кандай эмне нике маселесине такыр эмне булар. Булар үчүн анчалык маанилүү маселе эмес бул. Булар үчүн бул маселе мындай эле бир айталык бири-бирин көрүп кол кармашкан болсо маселе бүтүп, бири-биринен жүз буруп ажырашып кетсе, ажырашып кете бере турган эле бир жөнөкөй маселе. А бирок баарынан айырмаланып кетти. Ислам эмне дегенде, ислам өтө никенин өзүн өтө бир чоң Кудай астындагы болгон улуу ант катары белгилеп, эки жупту, эки жаш, эки аял менен эркек бири-биринин колун кармаган мезгилде булар Кудай астында чоң ант берип, бири-бири менен кол кармашат дагы, алар ошол жоопкерчиликтин артында үй бүлө тутууну, үй бүлө түптөөнү, үй бүлөнүн баалуулуктарын, чектерин сактап барууну эмне кылышкан, бири-бирине ант беришкен.
Анын сыры эмне дегенде туура бири-бирине болгон жоопкерчилик милдеттерин, укуктарын толук берүү менен бирге эң негизгиси бул эртеңки келе турган муундун дарегин айкын аныктап коюу турат бул никенин артында. Себеби дегенде нике бар, анда ал жарыкка келген келечек муундун дареги аныкталат нике менен. Ал кимдин баласы болот, ал уруусу ким, анын жети атасы ким деген маселе ушул нике аркылуу гана аныкталат дагы, нике аркылуу гана сакталат. Эгерде ошондой нике бааланбай калса, ошол нике өз ордун таппай калса, анда эртеңки күнү могул менин атам болот, могул менин уруум болот деп айтканга жарактуу эч ким калбай калат. Мына ошондуктан урматтуу жамаат, биз бүгүнкү күндөгү мусулман коомчулугун коркунучка алып келип аткан маселелердин бири бул талактын көбөйүп кетүүсү. Талак эмне үчүн көбөйөт дегенге, бул маселенин тегерегине биз негизинен мен 3 теманын тегерегинде сөз кылгым келип турат. Булардын эң алгачкысы бул баш кошуу. Бул Кудай Тааладан сунулган бир шүгүрчүлүктү талап кылган чоң неемат, жакшылык. Улуу жараткан сизге үй бүлө курууга насип буйруп, түтүн булатып, өз алдыңызча жашоо улап атсаңыз, бул сизге шүгүр келтире турган иштердин бири. Сиз баш коштуңузбу? Сиздин келинчегиңиз барбы? Сиздин күйөөңүз барбы? Анда шүгүр айтыңыз. Шүгүр айтыңыз, себеби дегенде көпчүлүк адамдар бүгүн ошол кайсы бир эркектер жүрөт, ошол өзүнүн жарымын таппай кыйналып жүрөт. Кайсы бир аялдар бар, өзүнүн тең шеригин таппай кыйналып жүрөт. Түнү күнү ыйлаганы, зардаганы, сураганы, кандай болуп калбасын мен жанымда бирөө болсунчу деп. Жастыкка ыйлап, көз жашын сүртүп жүргөндөр толтура. Андыктан, урматтуу жакшыларым, бул Кудай Таала эки инсанды бири-бирине кошкон мезгилде бирин экинчиси менен толуктайт. Бирин экинчиси менен кооздойт. Бирин экинчиси менен андагы кемчиликтерди жашырат. Натыйжасында улуу жараткан өзүнүн ыйык китебинде "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatun liqaumin yatafakkarun." Бул деген сөздүн мааниси, урматтуу жамаат, улуу жараткан чындап эле өтө бир өзүнүн акыйкат экендигин көрсөткөндүгүнүн бир көрүнүшү бул эркектерди өздөрүнөн эле жаратып, анын эмнесин жуун бар кылган. Ал эмне дегенде биз билебиз, эркектин кабыргасынан аялдар жаратылган. Биздин өзүбүздүн жаныбыздан эле жасалынган болсо, анда бизди жөн эле жаратып койбостон, аны бизге жашоодогу жарыкчылыктагы өмүр шеригибиз катары бар кылып, алардын жоопкерчилигин өтөөдө, алардын милдетин аркалоодо жана аялдардын биздин жашообузга маани берип, биздин дагы жоопкерчилик менен милдеттерди аркалоодо ортого эмне орнотту? Сүйүү орнотту дейт да. Алла Таала субхана ва таала сүйүү орнотту. Анан кийин боору кирдик, ырайым орнотту. Сүйүү, анан боору кирдик, анан ырайым. Мына ошол боору кирдик, ырайым орноткондон кийин эркек үчүн аялдын алдында тынчтык таба турган, аялдын өзүн эркектер тынчтык таба турган орун кылды. Эркектер үйлөнгөндөн кийин ошол өзүнүн табияты издеген тынчтыкты, бейкуттукту, жайлуулукту өзүнүн аялынын жанынан гана табат. Өзүнүн аялынын жанынан гана табат. Мына ушунун өзү чындап эле ой жүгүртө ала турган элдер үчүн, ой жүгүртө ала турган адамдар үчүн өтө бир чоң бир белгилер бар деп Алла Таала бул аятты аяктайт. Чындап эле бүгүнкү күндө бул биз шүгүр кыла турган эң алгачкы нерсе, ар бир үй бүлө курган инсан бул бактылуу. Ар бир бар турмушка чыгып баш кошкон аял бактылуу. Себеби дегенде алар тең жарым менен бир бүтүн болуп жашап жүрөт. Алар өзүнүн кемчилигин, өзүнүн
kemtigин, жашоодогу түйшүгүн, жашоодогу ар кандай бир тоскоолдуктарын алар менен эмне жеңилдетип өтөп жүрүшөт. Бирок бардыгы эле үй бүлөлөр ошондой жеңил эмес, оор болуп бараткандыгын бүгүнкү тема бизге эмне кылып берет, ачып берет буюрса. Ошондуктан Алла Таала Кур'анда айтат: "Ла ин шакартум ла азиданнакум", албетте силер шүгүр кылсаңар, биз силерге берген жакшылыгыбызды дагы арттырып, көбөйтүп беребиз дейт. Андыктан ошол үй бүлө меники кандай абалда болбосун, ошол абалды жакшыртуу менен анан ошол колумда турган жакшылыкка шүгүр айтышым керек. Мен жакшылыгыма шүгүр айткан сайын Кудай Таала менин жакшылыгымды дагы арттырып бара берет. Аны менен кошо "Ва ахадна минкум мисакан гализа", ошол эле учурда Алла Таала биз силерди баш коштурган соң силерден өтө бир улуу ант аркылуу силердин убадаңарды алганбыз дейт. Улуу антка, улуу убадага биз кантип өткөнбүз десек, биз бири-бирибизге макул, мен түбөлүк жар болууга макулмун, мен түбөлүк жар болууга ушуга эмес өз эрким менен макулдугумду беремин деп баш ийип эмне кылганбыз, никеден өткөнбүз. Бул никеден өтүп аткан мезгилде жөн гана эки жаштын ортосундагы болгон бири-бирине макулдук эмес, улуу жараткандын буйруган буйруктарынын негизинде бири-бирибизге эмне жөлөк таяк болуп, бири-бирибиздин оорчулугубузду жеңилдеткенге, бири-бирибиздеги болгон кайгыны бөлүшкөнгө, жакшылыгына тең шерик болгонго эмне кылганбыз, бири-бирибизге ант бергенбиз. Мына ошондуктан бул жерде биз шүгүр айтуу менен келип биз билишибиз керек. Нике бул кээ бирки адамдар жеңил мамиле тутуп, аны кайдыгер мамиле жасап, жыйынтыгында үй бүлөлөрдүн тарап кетүүсү үчүн эмес, балким мына ошол тескерисинче буга сергек мамиле тутуп, ар бир эркек өзүнүн мойнуна жүктөлүнгөн талак эмне үчүн менин колума берилди деген суроону бериш керек. Талак эмне үчүн эркектерге калтырылган, аялдарга берилген эмес. Себеби дегенде эркек ал токтоо, ал акылдуу, ал сабырдуу, ал жети өлчөп бир кескен, ар бир ишинде салаваттуулукту кармаган адам катары, мындайча айтканда түз маанисинде эркекке берилет. Ал эми ошол талакты алып туруп, оңго солго кылычты карматып койгон маска окшоп чапкылай бере турган нерсе эмес. Себеби дегенде эркек эгерде кылычты алып мас адам оңго солго чапкылап кирсе эмне болот билесиңерби? Ал башканы да чабат, өзүн да кошо чабат. Мына ошондой эле талак маселесине, талак сөзүнө ошондой кайдыгер мамиле тутуп, жеңил туткан эркек мына ошентип эле оозундагы Кудай Таала берип койгон укуктун өзүн үй бүлөсү үчүн дагы, баласы үчүн дагы, тегеректеги куда сөөктүн дагы, тууган уруктун дагы, өзүнүн дагы зыянына иштетип, аны эмне кылат? Өзүн кошо чабат. Мына ошондуктан бул учурда биз эмне үчүн жеңил мамиле тутушубуз керек? Эмне үчүн талак маселеге эмне үчүн мынчалык жеңил карашыбыз керек деген суроо келип чыгат. Албетте, ал керек болсо муну ар бир эле майда барат маселеге чейин киришип, аялдарын коркутууга киришет. Сен дагы мындай деп койсоң талак берип салам, мен кылганды айтпасаң талак берип салам, тияка барып койсоң мен сага талак берип коем дегенче ар бир эки кадамында аялды коркутуунун чарасы катары эмне кылып алышкан, коюп алышкан. Экинчиден бул талак маселесине келген учурда оозунан талакты чыгарып коюу менен мен аялымды коркутуп алам дегенде эмне ойго барышат. Аялың коркуп калмак беле. Макул эгер сен менен жашабасаң мен кетемин дейт да. Эмне кылат экен ал жерде, эмне болот экен? Бул жерде биз аялдар дагы, эркектер дагы маани берип карай турган нерсе, биз канчалык улуу жараткандын буйругуна тескери чыгып атабыз. Эгерде улуу жараткандын тактысы эч бир нерсеге титиребесе, жердин бетиндеги бир чоң кылмышка улуу жараткандын тактысы титирейт экен. Ал эмне десек, качан эркек аялына талак берген учурда. Эркек менен аял ортосундагы болгон ажырашуу орун тапкан мезгилде, мына ошол улуу жараткандын эч нерсеге кебелбеген, эч нерсе ага шек келтире албаган улуу тактысы, улуу жараткандын.
mana ошол жерде титиреткен талак болот экен. Урматтуу жамаат. Mana ошондуктан биз дайыма акылды сергек тутуу менен аны ар кандай бир ачуу келген учурда, уруша кеткен учурда, келишпестик болгон учурларда биринчи эле сууруп чыга калып туруп мына деген баягы көчөдөгү милициянын корочкасындай деп элестетпегиле. Ал милициянын корочкасы ал ошолорго таандык маселе. А бирок сиздин талак бул андан кымбат. Бул абдан кымбат. Аны көрүнгөн учурда эле, каалаган учурда эле, мына деген эле, чук деген эле, мык деген эле көтөрүп чыгара турган нерсе эмес. Бул талак маселеси, мен дагы бир жолу кайталайм, эгерде сиздин оозуңуздан чыкса, улуу Аллах Тааланын тактысы титиреп, Аллах Тааланын ачуусу келип, сенин жашооңдон берекени алып салат. Сенин жашооңдо о берекени алып салат. Анан ошол талактын аркасынан келген бардык азап тозоктун каргышын сага калтырат. Азабын. Сен онун мойнуң менен көтөрүп көр, анан эмне болот? Канчалаган бүгүнкү күндө ошондой ишке барып алып туруп, артка жол издегендер тоңулатат. Мына бүгүнкү күндө мына ушул жаатта иштеп келе жаткан адис катары, ошол жаатта мекемени жетектеген адам катары мен сиздерге ачык айтамын, бул мындай бир талактын артында болгон кесепет биздин коомчулукту муунтуп өлтүрөйүн деп калды. Мына ошондуктан келиңиздер, бир канча себептерине токтолуп өтөйүн. Талак эмне үчүн көбөйүп кетти? Акыркы мезгилде биздин заманыбыздын акыркы мына ушул 15 жылдын ичинде, 15 жыл, 20 жылдын ичинде талак ушунчалык болуп көрбөгөндөй өстү. Иши кылса, бул маселеде бизде толуп аткан көйгөйлөр. Кечээ күн эле Советтер Союз мезгилинде бизде кайсы бир чөйрө болбосун, шаарда болобу, айылда болобу, баланчанын кызы ажырашып келип калыптыр десе, бир тир укмуштай болчу эле. Кантип ушул ажырашып кетет, кантип ушул жашай албай калат экен деп. Тегил алай аялын кой бериптир десе, ушундай бир зөөкүр көрүнчү эле. Бир аялды эптей албаган эмне болгон эркек деп. Аталарыбыз бир аял эмес, 2ден, 3ден, 4ден алып үй бүлө курушкан эле. Кантип ушул бир аялга жарабай калды? Bir ayaldın uşulu kamkorduğun, kamsızdoğusun, anın tüyüşügün, anın üybülü içindeki bolgun barlık cevapkerçilik erkektin moynunda. Al öyle hoş gerek, ayaldar jaman bolgun içinde getip kaldı. Yok, birinci erkek jaman bolu odat, anan ayıl getip odat. Erkek taraftan bolgun mamileler buzuldu ayallarga. Erkek az gelgensip, anın apası girişet, atası girişet, ecesi girişet, inisi girişet. Bir gelindi 100 taraftan tutmalaşat. Kim çidayt buğa? Kimdin kızı çidayt? Aytkılaçı. Oşonday kılıp atkan erkekler, oşonday kılıp atkan kayneneler, oşonday kılıp atkan kaynatalar, kayneceler, oylogula, sizlerden kızılar oşonday bolup kalsa, emne kılasыңар? Mana oşonduktan bu meselede birinci sebeplerinin biri talaktın göböйгөндүгү birinci sebebi ırayımsızlık menen talak sözüne şaşılıp barуу. Men жогоруда айтпадым ба, мына мынтип эле бир көйгөй чыкса эле, мына сага мен бере салам деп турушат. Эмнеге шашыласың? Бул учуру келген учурда берилчү эле нерсе, эгерде ошол чекит таптакыр аргасыздыкка алып барып, тияга барка башка бир жол табылбай калып, муну да издеп көрдүң, муну да ойлоп көрдүң, муну дагы токтотуп көрдүң, муну дагы кеңешип көрдүң, бирок сен үчүн таптакыр sen жүзү жакпай калды. Тиктесең эле бир эмне тир укмушту көргөндөй болуп калдың. Сага мамилеси таптакыр туура келбей калды. Сени таптакыр камсыздабай койду. Сени таптакыр көңүл бурбай койду. Сага бир кыянаттык кылып, сенин жашооңо эмне намысыңа тийди. Эми мындай аргасыз учурларга келген учурда ошондо аргасыз сыздап, боздоп бере турган нерсе ошол. Бул өтө кымбат нерсе. Урматтуу эркектер, бул кымбат нерсе. Кокустан оозуңдан чыгып кетсең күйөсүң. Ойлоо, мен азыр айтып койдум да, анан мен мас элем деп коем, мас болсоң дагы өтөт. А мен өзүм билбей калыптырмын, ачууланып кетиптирмин, анда да өтөт. А мен жөн эле аны жазып коюптурмун, анда да өтөт. А мен жөн эле голосовой жиберип койгомун, анда да өтөт. Бул талак. Мен дагы бир жолу кайталайм, бул оюнчук эмес. Тамаша эмес. Бул башка бирөөнү коркута турган инструмент эмес. Бул талак жоопкерчилик. Андыктан
ayaldarga ырайым менен карап, аларды ayоо менен бул талакты эгерде берчү болсо, анда анын эрежеси бар. 3 талак бериле турган болсо, сен биринчи талакты берсең дагы, ошончолук чечимге келсең дагы, анда акыл менен, эрдик менен, анан тең таразы салмак менен бересиң дагы, анан ойлонгонго экинчи талакка мүмкүнчүлүк бер. 1 ай, 2 ай. Bir talak bергенден кийин сен жашабай көр аны менен. Бирок аны камсыздап турушуң керек. Аны сен кийинтип турушуң керек. Аны ага сен үй берип турушуң керек. Анан сен ойлонуп 2 айдан кийин дагы болду мен чечимге баратамын десең дагы экинчисин берип көр. Шашылба. Ошол учурда дагы экинчисин берип дагы күт, дагы тигил да ойлонсун, сен да ойлон. Дагы 2 ай күт. Дагы 2 ай кызматын кыл. Дагы 2 ай бардык өзүңдүн напсиң менен өзүң менен өзүң кеңешип көр. Кандай экен ошонусу жок жашап көргөн. Тигиге дагы мүмкүнчүлүк бер. Анан качан дагы 2 ай өткөндөн кийин тигил да келип, сен да келип, туура, чечимибиз туура болгон экен десе, анда сен бер. Эмне сен биринчи эле бир ызы чуу чыгып кетсе эле, ачууланып калсаң эле, келеле кечке мээм жейсиң, мына сага талак деген бул акмактын иши, акылсыздын иши. Мына ошентип айта салып, анан артынан ыйлап жүргөндөр бүгүнкү күнү жүздөп, миңдеп саналат. Мага жол таап берчи, мага жол таап берчи, кантип жол табат сага? Сен эгерде сен талак берип ажырашып койсоң, сага эмне деген жол таап бериш керек эле? Качан ошол жолду өзүң таап кеткенге мүмкүнчүлүк бар эле. Натыйжасында келип, урматтуу эркектер, бул маселеде токтоо болойлук, сабырдуу болойлук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лейса шадиду бис-сар'a", ал деген сөз күрөшкөндөгү күчтүү эмес. 2-ні, 3-тү, 4-тү көтөрө чапсаң күчтүү эмессиң, балким качан сага ачуулугуң келген учурда ошол ачууну жутуп, анан өзүңө ээлик кылып турганың мына ушул эң күчтүү балбан деген. Мына ошол чыныгы балбан. Урматтуу жамаат, бул маселеде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө бир жакшы насаатты берет. Ал эмне дегенде, эркек качан эркек боюнча калат дегенде, качан ал өз напсисине өзү ээ болгон учурда. Ошондон эркектерди эркек боюнча калыш үчүн мындай насаат берет. Албетте бул аялдарга да тиешелүү. Аялдар дагы аялдай болуп калыш үчүн, эркек дагы эркектей болуп калыш үчүн, эмне дейт, эгерде кайсы бирөөңөрдүн ачууңар келип калса, жиниңер келди, ачууңар кайнап чыкты, ошол мезгилде тик турган болсоңор отура калгыла. Отура калгыла. Эгер ошо отура калган мезгилде дагы ушуну практиковать эткиле. Тик туруп кыйкырышып аткан мезгилде сен отура кал. Отура калган мезгилде да болбосо жата кал. Ошо жаткан жериңен да тургузган болсо барып даарат ал. Даарат ал. Ошол даарат алганга дагы болбосо кусул ал. Кетет. Бул шайтан. Сенин күрөө тамырың менен чуркап, сени кыйкырткан, сени бакырткан, сени өкүрткөн, өзүңдөн чыгарып барып ар кандай жаман сөздөрдү оозуңан чыгарган мына ушул шайтан болот. Мына ошол нерсеге каршы турууга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошого каршы турууда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул эмнени насаатты берет. Андан кийин бул биринчи себеби эмне, талак сөзүнө шашылып барып, биринчи эле колдонгон нерсеси талак. Бул менен бирге аялдарга ырайымсыздык мамиле тутуу. Аны аяшпайт алар. Эмне болуптур, кетсе кетиптир да, эмне катын түгөнүп калыптыр дейт. Ай, сага эмне катын, сага бекер бекен, көчөдө жаттырбы? Сен өзүңдү барктайсың, сен өзүңдү эркекмин дейсиң, эмне башка бирөөнүн кызы эмне адам эмеспи? Деген суроону беришибиз керек. Ар бирибиз. Ошол балдарын ошол экинчиге үйлөтүп койгонго шашылып аткандар кызыңар жөнүндө ойлонгула. Эгерде башка бирөөнүн кызын ошентип сыздатсаңар, силердин кызыңарга Алла таалам ошондой жашоону берет. Силердин кызыңарга ошондой жашоону бермейинче өтпөйсүңөр бул жашоодон. Себеби дегенде башка бирөөнүн кызын силер ошентип кордодуңар. Андан кийинки маселе жуптар ортосундагы жылуу мамиленин жоктугу. Жуптар ортосунда бүгүнкү күндө жылуу мамиле жок сымал.
жөн гана көчөгө чыкканда, элдин алдында бири-бирине тимеле жалооруп карап, бири-бирине жылмайганы менен, бирок чыныгы жашоого келген учурда мен ушул нерсеге аралашып жашап атам, ушул нерсени көрүп атам. Урматтуу бир туугандар, бул мына ушул талактын көптүгүнө жеткиргендер ушу чарчап кетип атат бири-бирине. Жуптарчы. Аял эркектен чарчап кеткен, эркектер аялдардан чарчап кеткен. Билбейм буларга эмне түрткү десек, булар ортосунда болгон бири-бирине болгон жылуу мамиле жок. Жылуу мамиленин жоктугунан булар эмнеге жетишти? Булардын жеткен жери бул бири-бирин сыйлай албай калды, бири-бирин урматтай албай калды, бири-бирин уга албай калды, бири-биринен бир кадам алтка токтоп коеюнчу дебейт. Аялдын эркектин сүйлөбөй койгону жакшы. Сүйлөбөш керек эркек. Бирок аял сүйлөбөй калганы андан да жакшыраак да. Эркек бир кадам арка тартканы жакшы. Коем. Ушу аялыма сүйлөбөй эле коеюнчу деген жакшы. Бирок күйөөмө сүйлөбөй коеюнчу дегени 1000 эсе жакшы да. Мен сенен каламбы? Сен ким элең? Кантип эле мен сүйлөй албай калам, кантип эле мен айтпай калам деп жүрүп, жыйынтыгында жакшынакай эле үй бүлөнүн теп-тегиз кылып жок кылып, аркада 3-4 атасызды, 3-4 апасызды эмне кылып атабыз биз? Коомго кошуп атабыз. Аларда атасыз бул талкаланган үй бүлөдөн чыккан, атасыз же чоңоюп калды, же апасыз чоңоюп калды. Бул балдар эртеңки күнгө ким болуп кошулат? Эртеңки күнү коомго ким болуп кошулат? Мерес, ташбоор, өчөшкөн, кек сактаган, кемтиги бар адам болуп кошулат. Эч кимге ырайым көрсөтпөгөн, эч кимди аябаган. Керек болсо жыга чаап, өзүнүн кызыкчылыгын бүтүргөн адам болуп чыгат. Керекпи бизге ошол? Эми калган кесепеттерин айтпай турайлык. Андыктан Алла Таала Кур'анда ва аширухунна бил ма'руф. Силер аялдарыңарга мамиле туткан мезгилде өтө жакшы мамиле туткула деп Алла Таала Кур'анда өкүм берет. Аялды эмне үчүн алдың эле? Жөн эле эрмек кылайын дедиң беле, же карап көрөйүн дедиң беле? Ал бир буюм эмес да. Болбой калды, бар алып кет, өзүң иштете бер деп койгула. Сен бир өмүргө байладың го аны. Алла Таала ва аширухунна бил ма'руф. Аларга силер мамиле туткан мезгилде жалаң гана жакшы мамиле туткула. Ал деген сөз сөзүңөрдү жакшырткыла, мамилеңерди жакшырткыла, алар сыртыңарды, кийимиңерди жакшырткыла, таза жуун кыла, таза жыттан кыла. Бүгүнкү күнү эркектер келбей таза жыттанып тур, жыпар жыттанып тур десең, күлөт. Мен катын белем деп. Сен катын, сен эркек, өзүңдү эркек сезип жүрсөң, сенин катының качат сенен эртең. Себеби дегенде сен сасыксың. Себеби дегенде сен аны жиркентесиң. Себеби дегенде сен өзүңдүн сыртыңа маани бербейсиң, ичиңе маани бербейсиң, тилиңе маани бербейсиң, дилиңе маани бербейсиң, жүрөгүңө маани бербейсиң. Анан каяктагы мамиле сенде? Сен жүрөгүң өлсө, сенин дилиң өлсө, сенин тилиң өлсө, сенин сыртың сасып атса, кийимиң келишпей атса, сен каяктагы анан жакшы мамиле? Каякта сенде күлкү? Каякта сенде кечирим? Каякта сенде ырайым? Кантип сенин аялың сенин жанына жүрөт? Сен турган эле бир жыгачсың. Жыгач, урсаң, ушул доош чыгат, башка эчтеке чыкпайт. Урбасаң док, жок эч нерсе. Ошол эле учурда аялдар дагы. Аялдар жылмайып узатууну билбейт, күлүп тосуп алууну билбейт, жакшынакай дасторкон даярдап, жакшынакай тамак кылганды билбейт. Аны зекип, урушуп, тамак таппайсың, акча таппайсың. Элдин баары көчөдөн тамак жеп атат деп, көчөгө эмне кылат? Тамак жеп келгенге алып барат. Тамак жегенге барып кафеде отуруп алып дагы бири-бирин тескери көз менен карап отурушат. Эмнеге? Себеби дегенде, сен мени араң эле алып келип тамак берип атасың десе, сен болсо эркек болсо айтат, жок жерден менин кыйнап, акчам жетпей атса тамак жедиресиң сырттан келип деп. Тескери көз менен бири-бирин карап отурат. Ушул жашоо. Андан көрө үйдөгү жарым нан менен жарым кесе шорпону жакшынакай күлүп отуруп ичпейсиңерби? Бир чайнек чайды жылуу кайнатып алып туруп, жылмайып бири-бириңерге мээрим төгүп отуруп ичпейсиңерби? Ошол жугуштуу болот эле го. Эмнеге биз ушул акылы жетпей калды? Кантип биз жашоону сырттагы адамдардын көзү үчүн түптөп калдык элек.
Эмне кереги бар сырттагы адамдардын көзүнүн бизге? Мен үйүмдөгү бакыт, үйүмдөгү тынчтык керек эле го. Андыктан урматтуу бир туугандарым, Алла Таала Кур'анда "Валахунна мислуллази алейхинна бил ма'руф" кийинки аятта Алла Таала айтат: аялдар эркектерди кандай урматтоо милдети, жоопкерчилиги жүктөлсө, эркектерге деле аларды урматтоо, аларды кадырлоо, аларды сыйлоо милдети жүктөлөт. Кантип бул мамиле бир жактуу болбойт. Жалаң гана аял аны урматташ керек, жалаң эле аял андан коркуш керек, жалаң эле аял анан кечирим сурай бериш керек, жалаң эле аял эркекчи. Эркек болбош керек бандай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силердин араңардагы эң жакшыңар өз аялдарына жакшы мамиле туткандар, араңардагы эң жакшыңар мен өз аялдарыма жакшы мамиле тутам" деген. Пайгамбар өз аялдарына жакшы мамиле тутуп атат. Пайгамбар. Эгерде пайгамбар аялга жакшы мамиле тутса, анда сен кимсиң? Ошол эле учурда аялдар да кээ бирде күйөөлөрүн тоготпой коюшат. Күйөөңдү тоготпой койгуда сен кимсиң? Сен чык ошол жерден. Анан кийин көрөсүң кандай күйөөлөр бар экендигин. Тишиңди кагып, өпкөңдү силкип, анан кийин сенин жашооңду караңгы түнгө бөлөгөндө анан билесиң ошол азыркы күйөөңдү кадырын. Сага унчукпай койсо сен анын желкесинде отуруп алышың керек эле. Эмнеге сен аны мазакташың керек эле? Эмнеге сен аны боздотушуң керек эле? Андан көрө күйөөдөй кылып туруп сен аны падышадай кылып сыйлабайсыңбы? Падышанын аялы болуп калат элең. А сен аны кордодуң, аны сен кул кылдың, анан сен кулдун аялы болуп жүрөсүң. Мына жашоонун сыры. Мына талактын көбөйгөндүгүнүн сыры каякта? Эмне дегенде, аял эркек ортосундагы болгон жылуу мамиленин кеткендиги. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн келинчеги Айша энебиз менен дегеле келинчектери менен болгон жашоосун аябай кооз жана таттуу кылып өткөргөн. Керек болсо Айша энебиз менен болгон окуясын Айша энебиз эскертет: "Мен пайгамбар менен келип жаңы турмушка чыккан мезгилде кечкисин көчөгө чыгып жарышат элек" дейт. Жарышкан мезгилде мен жаш кезимде пайгамбардан агышып кетчү дейт. Ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны деле жеткизбей койсо болот эле, бирок анын көңүлү деп эмне кылган? Ал нерседен өткөзүп, алдыга чуркатып, анын көңүлүн көтөргөн. Пайгамбарыбыз келип: "О Кудайдын элчиси, мен сизден артыма калтырып ашып кеттим го" дегенде, "Азаматсың сен" деп анын көңүлүн көтөргөн. Андан Айша энебиз айтат: "Бир канча убакыт өтүп, мен кичине бир келинчек болуп, кичине бир денеме эт байлап калган мезгилде дагы бир жарышып чуркасак, пайгамбарыбыз ашып кетти менен" дейт. Ошондо мен ызаланып: "Я Расулалла, о Кудайдын элчиси, мен кантип калып кетемин" десе, "Вот көрдүңбү, мурдагысында сен жеңдиң эле, мунусунда мен жеңдим, эми биз бири-бири болдук" деп не кылган? Анын көңүлүн көтөргөн. Карабайсызбы? Бири-бири болдук. Сен мурда сен бир утуп алдың эле, эми келип мен утуп алдым. Эми так что экөөбүздүн ортобузда эмне жок? Сен өйдөсүң, мен төмөн деген нерсе жок. Экөөбүз бири-бири болдук деп анын көңүлүн көтөргөн. Карабайсыңарбы? Үчүнчү себеби. Значит, биринчи себеби талак сөзүнө шашылып баруу жана ырайымсыздык мамиле тутуу. Экинчиси биз айттык, жуптар ортосундагы болгон мамиленин суздап кетүүсү. Үчүнчүсү болсо жуптар ортосундагы болгон сырларды ача салуу. Сырларды ача салуу бул эки жаш баш кошкондон кийин, эки жуп баш кошкондон кийин булардын ортосундагы сыр экөөсүнөн башка эч кимге чыкпаш керек. Эч кимге жетпеш керек. Мен сиздерге айтайын, кечээ күнү мага звонок менен кайрылышты региондордон. Бирөөсү чалып айтып атат: "Мен үйүмдө аялым менен жакшы эле жашап отурган мезгилде кайненем киришип", бул деген сөз жигит мага чалып атат. "Кайненем мага киришип, кайненем аркасынан кесепетинен үйдө уруш чыгып, анан ошол сөздөрдү көрсө, үйдөгү болгон аки-чүкүнүн баарысын аялым жеткирип жүрө бериптир" дейт. Анан ортого түшүп алып, анан ортодо дагы чарт-чурт этип, анан жыйынтыгында чуркап келип, менин кызым ичиме баткан кызым сыртыма батпай калсын деп эртип кетип калды дейт.
2 жаш балам бар эле дейт. 2 жаш балам кетти дейт. Келинчегим боюнда бар эле, келбей, мына жерде 2 бала, 2 баланын тагдырын мен ойногула десем, мына бир баланы биз багып алабыз, курсагындагысын мен алдырып салам деп кетти дейт. Айткандай эле барып курсагындагы баласын да алдырып салыптыр. Ушунун каргышы урат ошол катынды. Эмнеге киришет бирөөнүн үйүнө? Сен кызыңды бердиңби, ошол үйдүн баласы, ошол үйдүн мүчөсү. Ошол үйдө ал ошол жерде бышат, ошол жерде кайнайт, ошол жерде түптөлөт, ошол жерде эмне өмүрүн сүрсүн. Сен жардам бер. Анын кереги кечке анын эмне деп койду, эмне деп сүйлөп койду, эмне деп айтып койду. Кыздар, аялдар, үйүңөрдөгү оокат, үйүңөрдөгү тирилик, үйүңөрдөгү сөз, үйүңөрдөгү кеп ошол жерде калсын, чыкпасын эч жака. Ал чыгары менен уу болуп кайра келет силерге. Ок болуп кайра келет силерге. Ошондуктан эч качан эмне кылбагыла, сырыңарды сыртка чыгарбагыла. Айтпагыла эч кимге. Мындай сырларды сактагыла, себеби дегенде сырларды сыртка чыгаруу силердин үй бүлөңөрдүн астынан жарыла турган эмне жардыргыч болот. Аны менен кошо эркек менен аялдын ортосундагы жуптулук сырлар, алардын сенин экөөңөрдүн ортоңордо эле болгон экөөңөргө таандык иштер болсо, аны көчөгө чыгып айтпагыла. Аялдар чыгып алып туруп күйөөң менен болгон алакадагы, айрыкча төшөк алакасындагы маселелерди эмчи сен подружкага деп, подружкаңа ишенесиңби сен? Коллега, коллективдеги бирөөгө айтасың. Эмне акмаксыңбы сен? Ошондой эле эркектер барып досторуна айтып берет кылган ишин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, силер айбан эмессиңер дейт. Түндөсү дейт бири-бириңерге ашып алып туруп, анан эртеге барып алып туруп башка бирөөгө жайып алганга. Андай эмнеге биз керек болсо айбан да ушул нерсени кылбайт. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Инна ашаррун нас индаллах, Аллах Тааланын кыямат күнүгө келген учурда эң жаманы. Аллах Тааласындагы эң жаман адам ким дегенде, ал аялбы, эркекпи айырмасы жок, эң жаманы качан түнү менен өз жуу менен кылган иштин баарын кылып алып туруп, анан көчөгө чыгып башка бирөөлөргө айтып бергендер. Сага таандык маселе ал сени менен калсын. Ал сеники болчу. Сеники гана. Башка бирөөнүн эч бир кызыкчылыгы жок. Эгер да айтчу болсоң, ал жакшылык менен келбейт, жалаң гана жамандыгы менен келет. Эсиңерге түйүп алгыла. Ошондуктан илгерки алым заттардан бирөөсүнө келип, бирөө аялыма талак берет элем десе, эмне үчүн талак бермей болуп калдың десе, аялым, айым сага айтып отурайын балам, менин аялым дейт. Кантип сага айтам, аялым талакка ылайыктуу болуп калган кайсы бир кемчилигин айтышым керек, ал менин аялым дейт. Аны бир мезгилге келип туруп, анын талак бергендигин уккандан кийин, жанагы аялыңа талак берипсиң, эмне себеп болчу өзүң айтпайсыңбы десе айткан экен, ал мага жат аял болуп калды, жат аялдын үчүн айбирин мен ачышым керек эле деп эмне кылат, аны да айтпайт. Чындап келген учурда, абийир сактоого келген учурда, адам укугун сактоого келген учурда биз ушунчалык эле орой болуп калдык, ушунчалык сабатсыз болуп калдык. Биринчилерден болуп өзүм күйөөмдүн кемчиликтерин айтып чыкчу болдум. Биринчилерден болуп өзүмдүн аялымдын кемчиликтерин айтып чыкчу болдум. Эмне бизде акыл кетип калдыбы? Сен өзүңдүн аялыңдын, сөзүңдүн, күйөөңдүн айыбын айтыш эмес, тияктагы чоочун бирөөнүн айыбын айткан күнөө өзү. Бирок ошондой бир оор акыбалга келип калсаңар, силер ошол арызыңарды түшүнгөн адамга, ошону чечип бере турган, акылы жеткен, илими жеткен, билими жеткен, жөндөмү бар, мына ошол сылыңарды сактап бере турган адамга барып айтып, анан кийин ошол маселени чечкиле. Көрүнгөнгө эле барып эле буга арыздана берсең, маселе чечилип калабы эле. Бул деле колунан келбейт эле, бул деле колунан келбейт. Муну бары 2 саат эзилип бергин, ал деле колунан келбейт. Болгону сенин сырыңды билип алып туруп, ал көчөгө эмне кылат? Жайып чыгат. Ошондуктан үйүңөрдөгү көйгөйдү да көрүнгөнгө көтөрүп бара бербегиле. Аны менен кошо эле 4-үнчү себеби бул аял эркек үчүн жасанып, кооздонуп, тазарып турбай калышы, ошол үчүн эле
erkeklerдин өз аялы үчүн жасанып, колдонуп, тазарып турбай калгандыгы бир кесепети бар. Эмне үчүн дегенде, биз бири-бирибизди биз жогору жакта айттык, толуктап турабыз. Бири-бирибизди, ар бирибизде сезим бар, ар бирибизде көңүл бар, ар бирибизде эңсеген бир жакшы нерселер, биз күткөн нерселер бар экинчи тарапта. Ошондуктан аялдар дайыма таза болуусу жакшы. Эркек дагы андан кем калышпай таза болуш керек. Эркек дайыма жыпар жыттанганы жакшы. Аялдын өз күйөөсү үчүн жыпар жыттан турганы андан да жакшы. Аял бул сенин жарыкчылыкка келип туруп тапкан эң кымбат нерсең ошол. Сен деген сенин жашооңду коштоп жүргөн, сенин жашооңдо шерик болуп жүргөн, сени толуктаган, сенин кайсы бир түйшүгүңдү колуңдан алып жеңилдеткен аял болот. Кантип анан ага биз кайдыгер болушубуз керек? Туура анага өзүнө таандык милдеттери бар, аны аткарыш керек. Биз ага да токтолобуз. Бирок бир колубуздан келип аткан ишти жасайлык да. Өзүмдүн денемди таза тутканды, өзүмдүн кийимимди таза тутканды, өзүмдөн бир жагымсыз жыт чыгып калбоосуна мен аракет кылайын да. Балким көпчүлүк жашоодогу иренжиткен көрүнүштөрдүн бири ушул. Ошондуктан кийинки маселе, урматтуу жамаат, бул эки жуптун жашоосуна сырттагы адамдардын кийлигишүүсү. Сырттан кийлигишүү. Айрыкча кечээ күнү эле мага бирөө келди. Мен ыйлап бүгүн келдим. Мен убада бердим. Үйүңө чейин барам дедим. Үйүңө чейин барам. Үйүңдүн иштеген жерин айт. Турган жерин айт. Ошол жерге чейин барып сүйлөшөм. 2 жаш Россияга барып табышкан. Россиядан табышып, жакшытакай кол кармашып келген. Таякта бир канча жыл жашашкан чогуу. Бияка келгенден кийин, бияка келгенде баланын ата-энеси менен чогуу, баланын эжелери менен чогуу бир үйдө туруп калат. Бул учурда жашоом башталды дейт да, ыдырап. Муну кылсам дагы эле сөз көп чыгат, муну кылсам дагы эле сөз чыгат, мындай кылсам деле тоготпойт, мындай кылсам. Бетиме аччы бол дейт. Сен бизге келин боло албайсың, сен бизге жараксызсың дейт. Кантип жараксызмын? Кандай болушум керек, чтоб жарай турган? Жыйынтыгына келген учурда бүгүн мына ушул үй бүлө талкалаган турат. Урматтуу жамаат, дуа кылыңыздар. Сиздерден дагы араңызда да жакшы адамдар бар. Көп жакшы адамдар бар. Дуа кылыңыздар, ушундай болгон адамдар ажырашпай калсын. Эмне дегенде бүгүнкү күндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям катуу эскерткен. Лайса минна ман хаббаба имраатан ала азавжиха. Ал деген сөз кимде-ким барып башка бирөөнүн аялын күйөөсүнө жамандап ажыраштырууга аракет кылган адам бизден эмес деген, биздин үммөттөн эмес. Ошол кайненең, сенин апаң, аялыңдын кайненеси сага киришип, сени бузуп атса, ал бизден эмес. Сенин эжең киришип атса, ал бизден эмес. Сенин агаң киришип атса, бизден эмес. Мени таң калтырган нерсе, бир күнү бир кыз, бир келин чалып, устаз дейт, мен кайнатам мага кол көтөрөт дейт. Мен эсим болуп калды. Кайната, кайната, кантип сенин колуң барды? Кантип сенин колуң барды келинди урганга? Кантип сенин акылың барды? Ушул эгерде келин ушунчалык чектен чыгып, айбан болуп калса дагы эмне урасың сен аны? Сенин уруң менен ал жакшы болуп калабы? Эмне болгон коомго жетти? Качан Кыргызда кайната келинге кайрылып бирдемге дечи эле. Бир оор сөз айтпайт эле го кыргыздар кайната. Кыргыз кайната келине бир жаман тиктебейт эле го. Кайнатанын жөн эле мындай эле бир элеси келин үчүн сүр эле го. Коркунуч эле го. Кайнатанын деп койгон тамак кырып койгону бул келин үчүн өлүмгө барабар нерсе эле го. Кантип кол көтөргөнгө бардык. Мына ушул дагы баарысы кийлигишүү. Урматтуу жамаат, эч ким кийлигишпесин. Ал жашоого кийлигишпесин. Эгерде колунан келсе насаат берсин. Кеңешин берсин. Кеңеш бергенге, насаат айткан күчү жетпесе, кеңеш бере турган багытты берсин. Баланчага баргын, сага бир демкени үйрөтүп коет. Сен баланча жерге киргин, сага ошол нерсени айтып берет. Деп багытты берсин. Бирок
жашоого киришпесин. Колунан келсе жардам берсин. Кайсы bir ишке жетишпей атабы, сен телефонду кармап жатып алып bir тамак бышат дебе, сен барып тамагын жасаш. Эмне үчүн тиги үй жыйналып калган деп телефонду, телевизорду карап отургандан көрө сен барып жардам бер ошол нерсеге. Бул ошол жердеги адамдардын баарысынын жашоосу. Gelin силердин бардык окуатыңарды бүтүрүп, анан кийин баарыңарды жаткызып коюп, анан баарыңарды уктатып коюп, анан кийин силерден мурда тура турган болуп келген эмес да. Тура ал кеч жатат, намазы менен, зикири менен кеч жатат. Тура намазга эрте турат. Бирок сенин төшөгүңө деп турбайт да ал. Наконец түшүнөйлүк да. Ар бирибизде кыз бар го, ар бирибизде бала бар го. Ар бирибизде жашоо бар го, тең таразы карайлык да. Эмне үчүн сенин балаң падыша болуп калыш керек да, анан алын аял кул болуп калыш керек. Кул алып бердиңер баяныңарга. Балаңарга. Балабыз кул болгондуктан биз кул алып бердик десеңер, анда мейли өзүңөр билесиңер. Жок, балабыз биздики татыктуу жигит. Бул мырза, бул падыша, бул эр жигит, бул азамат десеңер, анда ал кыз дагы балаңар падыша болгондой, кыз дагы ханыша. Балаңар мырза болгондой эле кызыңар, келиңер байбиче. Ал буга жараша эшегине жараша тушагы да. Эшегине жараша тушагы. Эмнеге биз киришебиз аларга? Колуңардан келсе, туура сөз менен киргиле. Бирок Аллах Тааланын тактысын титире турган ишке алып барып, арысын ары, бересин бери кылып ажыраштырбагыла. Андан кийинки маселе эң кесепеттүүсү бүгүнкү күндө көпчүлүк ажырашкандардын эң оор жери эмне дегенде, бул эмне дегенде мас болуп келип алып, ошо ит айтпаган сөздү айткандыгы. Ошонун арасында талакты дагы айтат дагы, эртеси келип алып туруп, анан момурайып, анан бир бечарага айланып, мен мас болуп калыптырмын өзүм билбей. Сен кече акылың каякта эле арак ичип аткандагы. Ошол арак Алла Таала арам деп атың өчкөр аракты ичпе десе, сен барып иттен да өтүп барып арак ичесиң, ал аз келгенсип келип алып туруп үй бүлөңдү талкалайсың. Эмнеге сага үй бүлө оюнчук беле? Арагыңдан да өйдө туруп калды беле? Сен келип шылтоолойсуң бүгүн, мен ичип алган экенмин, өзүм билбейм. Билбей калсаң жакшы болуптур. Сен айттың, бүттү талак. Сага аздык кылат бул. Ошондуктан мас болгон мезгилде, мас болоорду сен ойлоп койгун. Сен мас болсоң дагы талак айтканыңда ошол талагың түшөт. Өзүм билбей калыпмын десең дагы ошол билбей калганың дагы түшөт. Ойнобогула талак менен. Силер бир гана аялыңардын жашоосун эмес, өзүңөрдүн жашооңорду кошо талкалап атасыңар. Урматтуу жамаат, мына ушундай бир кесепеттүү иштерден Кудай Таалам өзү сактаган болсун. Албетте, бул биз үчүнчү темабыз кандай бир кесепеттери бар дегенде, бул талак, бул эмнеге алып барат? Талактын аркасынан эң бир кесепеттүүсү аялдардын талак суроосу. Бир болбос жашоого келип калган сыноонун аркасынан эле эмне мага талак бер, жашагың келбей калдыбы? Как будто андан башка аял калбай калгансып. Сен ошондон чыгып кетсең эле жыргап кетесиң бе? Макул бир көздөгөн бирөөң бардыр эми бир жаман оюңда. Макул баш бирөөнү жыргаттың барып, өзүң да жыргадың. Аркадагы балдарчы? Мо аркада калып калган эркектин каргышычы? Ортодо туугандардын мамилесинин суугандыгычы? Булардын бардыгы сени жакшы жыргатпайт. Талак сурабагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Пайгамбарыбыз айтат: кайсыл бир аял болбосун, күйөөсүнөн келип алып туруп, кайсы бир болбогон себептин аркасынан талак сураган болсо, ага бейиш эмес, бейиштин жыты да арам болуп калат. Бейишти элестетпей эле кой. Бейишти бир жыттап алайынчы десең дагы ошону Алла Таала арам кылат сага. Себеби дегенде Алла Таала сага берген жакшылыкты сен не кылып аттап кеттиң. Чанып кеттиң. Алла Таала бул дүйнөдө берип аткан жакшылыкты чанып атсаң, Алла Таала сага ыраа көрмөк беле бейишти. Бейиштин жытын да ыраа көргөн. Андан кийин мунун кесепеттеринен бири балдардын ортодо аргасыз жетим калуусу.
ата энеси бар, бирок жетим эч кимисине жакшынап сүйлө. Буяка барса бул жамандайт, буяка барса бул жамандайт. Ошондуктан анын аркасынан келген чоң кесепети туугандар ортосунда, кудалар ортосундагы куда сөөк болуп, эмне сый урмат көрсөтүп калган эки чоң топтун ортосунда эмне түшөт, бир кесепет түшөт, ортосунда мамиле ыдырайт, аркасынан бир чоң айыл менен чоң айыл сүйлөшпөй калат. Чоң топ менен чоң топ, чоң уруу менен чоң уруу сүйлөшпөй калат. Ал жыйынтыгындагы оору дарт эмне дегенде улутка, мамлекетке, коомго дарт түшүп атат. Андыктан урматтуу жамаат, мына ушундай болгон кесепет иштерден биз өзүбүздү сактайлык. Эгерде ким ушундай кесепетке туура келип калса, анда бизге кайрылгыла. Биздин Бакыт Ордосу үй бүлөлүк академиясы ушул үй бүлө маселеси менен алектенип келет. Биздин дарегибиз Ахунбаев 190/2. Андыктан сиздер менен кийинки берүүлөргө чейин амандыкта көрүшөлүк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.